Бишкек шаарындагы коомдук тамактануучу жайлардын санитардык гигиеналык абалын адистер жылына бир ирет гана текшербесе, калган күндөрү тамактануучулар деле ички ашканасына маани бере беришпейт. Эртеңден баштап эми мамлекеттик санэпидем көзөмөл борборунун адистери коомдук тамактануучу жайларды текшерип, талаптарга жооп берген кафелерге жашыл түстөгү стикер чаптайт. Сары түс бир аз жакшыртуу зарыл же эскертүүлөр берилди дегенди түшүндүрөт. Ал эми кызыл стикер чапталгандар талаптарга жооп бербеген тамактануучу жайлар болуп саналат. Эч кандай эреже бузуулар болбосо, баары жакшы болсо, биз ошо текшерүүнүн натыйжасында тамак ашты, ошол ишкананын сымыктарды алабыз, жанагы микробтор аныкталбасачы. Эгер баардыгы жакшы болсо, ошол иштегендер мед кароодан өткөн болсо, ишкана талаптарга туура келип, баардыгы жакшы болсо, анда ошол жашыл. Анан жанагы кээ бир эбелерди оңдош керек болот да. Анда сары болот. Мисалы үчүн баары толук түрдө өтпөгөн болот, жана мед кароодон. Же болсо кээ бир кир болуп калат, жуулбаган, анда уже сары болуп калат. А эгер талапка туура келип, өзүңөр билесиңер, кээ бир ишканалар бар, жанагы көп мебелер шартты жок эле тамак жасайт. Кээ бирөөнүн ванна жана идиш аяк жууганга, керек болсо кол жууганга шарты болбогон объекттер болот, аларга биз кызыл илебиз, ошондойчу. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлери алгач бир кварталга план түзүп, ошол планга кирген жайлардан баштайт. Аны текшергенден кийин дароо стикер чапталбайт. Ишкерге атайын убакыт берилип, анын жыйынтыгында гана жакшы, жаман деген баа берилет. Мындай жол менен тамактануучу жайларда атаандаштык пайда болуп, сандан сапатка өтөт дешет адистер. Текшерүүдөн калаанын көпчүлүк кафе ашканаларынын кабары бар. Айрымдары эшигибизге кызыл стикер чапталып калат деп коркушса, кээ бир тамактануучу жайлар текшергенге ар дайым даяр экендигин айтышат. Стикеры, в принципе, да, мы в курсе уже, без проблем насчет этого. Санэпидем көзөмөл борборунун текшерүүсүнөн биздин кабарыбыз бар. Эч кандай чочулоо деле болбой жатат. Себеби бизде баары жакшы, талаптарга жооп берет деп айта алам. Бул нерсе кайра жакшы, кайсы ашкананын кандай экендигин эл билип алат. Качество заведения, то есть качество работы этого заведения. Акыркы күндөрү калаада тамак аштан уулангандардын саны өсүүдө. Буга мисал Ала Тоо ресторанында өткөн үлпөт тойдагыларды айтса болот. 31 марттан 1 апрелге караган түнү тойго чакырылган коноктордун 232си ууланган. Анын арасынан 100 кишини стационарный лечение алып атат, 50 адам үйгө дарыланууга жиберилди. 19 бала жаткырылды и 12 бала үйүнө кетирилди, амбулаторный лечение. Бар абалдары ар кайсы адамды карагандай, орто абал менен бар, тяжелый формалар менен лечение тоже бар. Өкмөттүн коомдук тамактануу кызмат көрсөтүүнүн коопсуздук деңгээли жөнүндө калкка кызмат көрсөтүү боюнча токтому ушул жылдын 10 январында кабыл алынган. Анын биринчи бөлүмүндө 2018 жылдын 1 апрелинен тарта Бишкек шаарындагы коомдук тамактануучу жайлар 12 айдын ичинде текшерилет. Ал эми экинчи бөлүгү 2019 жылдын 1 апрелинде башталып, анда өлкөнүн бардык аймактарында жайгашкан тамактануучу жайлар көзөмөлгө алынмакчы. Айсара Тыналык кызы, Исламбек Майрамбеков, Нью ТВ.